Бул эхинококтун жумурткасы көзгө көрүнбөйт. Эхинококкоз, альвеококкоз мите курт оорусу болуп саналат. Бул дарттын өтүшүп кеткен учурунда адам майып болуп калышы ыктымал. Ошондой эле өлүмгө да дуушар кылат. Статистикалык маалыматка таянсак, жылына 900дөн 1000ге чейин адам операция жолу менен дарыланып турат. Анын 15%-ын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Мал чарбалуу мамлекет болгондуктан үйдө кой эчкилерди үйдө союшат. Ошондо былжырлуу өпкө борлорду иттерине ташташат. Ал эми иттер жеп 3 айдын ичинде чоң курттарды өстүрүп чыгарып, сырткы айлана чөйрөгө булгайт. Ошо айлана чөйрө аркылуу жем чөп, суу аркылуу малдарга жугузат кайра эле. Ал эми адамдарга өздүк гигиенаны сактабагандыктан, мөбө жемиштерди жууп жебегендиктен, сууларды кайнатып ичпегендиктен, ушундай бир талаптарды аткарбагандыктан кайрадан эле адамдар жуктуруп алат. Акыркы 15 жылдан бери аталган дарт өлкөдө эң актуалдуу маселелердин бири. Дарыгердин айтымында бир үй бүлө мүчөлөрүнүн баары ооруган учурлар да бар. Оорунун алдын алуу үчүн үй жаныбарларын багууда ветеринардык эрежелерди туура сактап, өздүк гигиенага көңүл буруу керек. Эгерде үйдө ити эхинококкоз менен ооруган болсо, анда үй бүлөсүн гана эмес, кошуналарын, ошол айылды да жуктурганга жетиштүү болот. Анткени ал иттин ичинен күнүнөн 800дөн 1000ге жакын жумурткалыктар бөлүп чыгарат. Ал эми бош жүргөн иттер кайсыл жерге жанашса ошол жерге жумурткалыктарды таштап жуктурууга мындай ыңгайлаштыруу кетет. Саламаттык сактоо министрлиги бул оору менен комплекстүү күрөшүүнү улантууда. Жарандарды өз убагында профилактикалык жана диагностикалык текшерүүдөн өткөрүү, ооруларды өз убагында аныктоо жана дарылоо максатында Бишкекте 28-ден 30 августка чейин бүткүл дүйнөлүк 29 конгресс өткөрүлөт. Буга 200дөн ашык чет элдик илимий ишмерлер, практикалык кызматкерлер жана Кыргызстандын булуң бурчтарынан эхинококкоз менен алектенген адистер жана илимпоздор катышат. Ошол биздин конгрессибиз 23 өлкөдөн ашык мамлекеттен келген эксперттер түзөт. 23 өлкөдөн 200дөн ашык эксперттер жана адистер катышууда. Ал Аргентина, Австралия, Франция, Эстония, Германия, Швейцария жана башка өлкөлөрдөн келет. Конгресстин программасы боюнча 6 пленардык отурум, 1 симпозиум, 27 илимий секциялар күтүлүүдө. Ушул жылдын 7 айында эле эхинококкоздун 1000ден ашык, альвеококкоздун 400дөн ашык инфекция жуккан учурлары катталган. Оорунун көбөйүшү аймактарда мал чарбачылыгынын өскөндүгүнө жана өздүк гигиенаны сактабагандыгына байланыштуу. Мындан улам бүткүл дүйнөлүк конгресстин өлкөдө болушу дарыгерлер үчүн натыйжалуу дарылоо ыкмаларына өөлгө түзөт. Айжамал Олжобай кызы, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.